Aleykümselam. Gel ukam, жақсысың ба, тұрсың ба? Sizde özü kaçan jolukturat ekem dep жүрдүм эле. Бүгүн насип кылган экен. Bir 10 minut sizden vaktinizni alayın, faydalanıp kalayın. Birinci sizge суроо берейин, ошондон кийин уланып кетет. Оны жакакан какысы бар эле го. Ошол да сиздин колуңуздан кеткен да ошондо. Колунунда менден алган жак. Хандын баласы дейм о. Ошо туура баласы. Мен Карагерат эле Казакстанга барып хан деп аталып кетти да. Өз жакшат эле. Үйдөн саткансыз. Ооба. Канчага кеткен элесиз болсо? Карагерат $15.000. $15.000. Жакшы. Ал Казакстанга барып анан хан болду. Хан деп аталган. Анан ошо хандын баласын жакак алып кеткен сизден. Ооба. Үйдөн алып кеткен аны. Үйүнө мен жетелеп апарып берген. Машинага чыгарсак, портерден секирип түшө берип, акел о жаки үйүнө жетелеп алып кеп бергенбиз. Бирок аны деле жанынан көрүп жүрдүм, өтө бир башкача ат эле. Жиликтери дагы, характери дагы бир өзүнчө. Кийин пыштысында ham алып келип шеде бедеге багып, шеде бактырып, бир ай багып берди окшойт, кийин алып кетени чапты да. Анан берки азыр мына тарттык го, тайдын атасы Сүлүк Кара, Жеңиш аканын аты. Ал дагы сизден кеткен да. Анын досум болот Жеңиш. Экөөбүз мына балдардай жашынан дос болгонбуз. Бага бербейсиң деди, ал сен десем тандап ал деп падарка кылды. Үйүрдүн ичинен тандап алган экен да. Ал какы менен Сүлүк Каранын аралыгы кандай? 1 жаш кичине. Сүлүк Кара 1 жаш кичине. Але Чаян деп тукуш чабыры да Кашка. Ошо экөө бирдей. Колунунда ошо Чаян чоңураак эле ал Карагерден. Ал Чаян дагы ошо хандын баласы. Ооба. Анан мен айттым, Кашканы ал чырайлуу экен десем, Жеңиш жок, мына карасын алам деп карасын алган. Жеңиш ака разы болуптур да сизден, канча кулун сатты, өзүнөн эле жакшы пулга сатты. Өзүнөн ресепчага сатты. Азыр Майлысуда жанагы Байсал досумдун акасы алган Байсал чабып атат го. Быйылкы кулундарынан бирди мен өзүм алып келдим да. Бири эркегин 130 миңге алдым. Анан ага шерик кылып бир ургачысын алдым. Андан кийин дагы эки кичинекей кулундарынан биздин айылдыктар алып келди. Сатылды да, сатылат аларга. Жакшы. Бу хан тууралуу айтып бериң эми. Хандын түг атасы биз жаш бала элек, жаш болгонбуз. Бу жерде Самедин деген акабыз болгон кыран улакчы, ошо адам чапкан да аны. Хандын атасын. Чоң атасын. Чоң атасын да. Ал өтө чоң калет. Хан ошо Карагашканда ат болгон. Жарымынча at болчу хан. Ал атасы кап-кара калет чоң. Иш биякта экен да. Атама насип кылган экен да, атам ажы киши эле. Атамдын аты эле колунунан чоң. Жакшы. Азыр ошолордун линиясы улам келатат да сиздин. Ушулар азыр. Сиздин өзүңүздүн бээлериңиз деле бүт ошолордун линиясыбы? Але хандын шериге бирөөнү урдатып жүргөнбүз. Але Өзбекстандан ууру чыгып, көк кашка эле. Бул хандын атасы көк ат эле да, энеси көк бейли. Анан бир але мыйты дагы. Сарат. Мыйты нактан Сараттын эгеси келет, учурашып коеюн деп келип учурашат бече. Ал маза кылып чапты. Быйтаба дагы өтө разы болгон да ал аттан. До сих пор азыр кулундарын сатат, кулундарын жакшы пулдан сатат. Анын балдары дагы тегиз жарады да. Ооба, кулуп чапталар. Ошондо буларды мен угуп калам, 5 түшкөн 2004-жылкы кулундар деп. Ооба, 5 түшкөн да. Бирөө тоору аям Казакстанга кетти. Анысы оорураак эле бирөө аянсам акам жылкы. Анан сарысын ат көп эле да, баары деген мен саткам ошону. Кайсы бирин багам деп сатчыдым. Накей достор, атыңызды айтып кетиң биздин көрүүчүлөргө. Мен атым Ахматкул. Канчанчы жылкы болосуз? 68. 68. Сатылган Ахматкул, сатылган атам өзүм ат Бекболот ажы деп жылкылары таза эле да, жылкыларыбыз. Abi көк кашка түшкөн анан, көк кашканы Ханыбек Палбан жезден болот, Бегали жээним болот. Мага деп жабышер, атам рамалык берешен адам эле, берчи шуга, берчи деп берип
Begeli şondan çavandaz bolğan, ayağı yoğurak ele geleçilele. Ha. Janı çapqanda begeli qatu çabı şonu köp sorun aldı şonda. Ha, жақсы. Мына ушундай болду. Ахмат ака менен мен бүгүн көрүштүм ушунча жылдан бери. Бүгүн мына өзү кеч болуп калды, суук болуп аткан. Мына ошого карабастан мына элге аз болсо дагы мына азыр Кыргызстандагы номер 1 Ханурук бар изинен түшкөн убакта бардык жерде өзүн көрсөтүп жарап атат. Мына Жакаканын аты кандай жарады убагында. Азыр эми жакшы Бактылектеги бурулда Жакинин атынын баласы. Хандын неме Какынын баласы. Какы деп чабылып атат алда. Бизем чоң жакшы. Лүкү чабат го. Ооба. Жакшы кам чай ичип кетем, ифтар кылып берейин. Жо, барайын. Башка күнү кененирээк келем, кененчиликте, пышыкчылыкта келем, өзүмчүлүк малда. Келе бер, кайыр күнү эле пышык бизде. Мынакей, ушундай интервью болду. Жедейс, өмүрүңүзгө береке болсун, дагы ушундай. Алла разы болсун. Ушундай Кыргыздын чыган жылкыларын элге көрсөтүп, таптап, улактарда жаратып жүрө бериң. Эткенин келсин. Илгертен өз жылкы кармап келеткенсиздер да. Ооба, илгери ушу Карагашка бирден чыкканда, анан биз Саратовдагы Асылдын Сараты деген түк Саратан бизден чыкканда, Мәжит деген акам бар ажы. Ошолар ошо кишинин аты болгон Сарат. Ошо аттын уругуям коп жүгүрдү да. Анда дагы сурай турган нерселерибиз көп экен. Бир күнү дагы узак эфир кылабыз. Mayli. Kam bolma.